өкмөт мүчөсү сизде бир мындай суроодо азыр айтып атпайсызбы? Бул эми ЖК тарап менен Россия мамлекетинин ортосундагы келишим. Анан кичүүкүлөрүн билбейбиз. Бул эми эки тараптын өздөрүнүн укугу дегенде мындай айтасыздар. Биз мыйзам боюнча гана ратификациялап беришибиз керек экен. Анткени Кыргызстандын аймагындагы кыймылсыз мүлк жөнүндө сөз болуп атат. Ошол үчүн гана туурабы? Бирок ошол эле мезгилде эгерде ижарага берсе, айына белгилүү бир киреше түшүп турат да, азыр менин оюм боюнча. Ай сайын момчадан төлөп бересиң деген маселе болушу мүмкүн. Балким бул чоң каражаттыр. Азыр ККМ деп бир кичинекей көк дүкөнү бар адамдарды дагы жүдөтүп атабыз. Ар бир кирген кирешең, ар бир тыйының бизге билинип турсун деп өкмөт, туурабы? Автоматтык режимде. Ошол эле мезгилде мына жаңы мыйзам долбоор келип атат салык боюнча. Бир дыйкан коросунда картошка эгип, ошону өндүрүп туруп, базарга барып сатса дагы кирешесин билишибиз керек. Электрондук режимде деген бир маселе болуп атат. Эми ушунча киреше, канча киреше келет билбейм, эми Россия тараптан, жеке тарапка. Ошону кандай билбейбиз. Анткени биз улардан налог алышыбыз керек. Ушул жагын карап көрдүңүздөрбү? Сөз ал баягы ратификация болгондон кийин каттоодон өтөт, кадастрдан. Кадастрдан өтүп атканда ал жерде каралат. Договор купля-продажада. Ошонго ылайык салыгын төлөйт. Демек бул жабык маалымат эмес. Кийин деталдарын билсек болот, туурабы? Албетте. Жакшы. Экинчиси мына 3-берененин мейлим жеке тарап менен келишсин, эми өзүнүн укугу, бизде конституциялык укук бар да. Конституция боюнча жеке менчик болсо, өзүнүн билгенин кылса болот, мыйзамдын чегинде. Экинчиси, эгерде ушул макулдашуунун күчү токтотулган учурда, мына 3-берененин 2 пунктун карасаңыз, эгерде ушул макулдашуунун күчү токтотулган учурда Россиялык тарап Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык ушул макулдашууну аткарууга байланышпаган максаттар үчүн ушул макулдашууда көрсөтүлгөн кыймылсыз мүлктөрдү, имараттар жана курулмалар пайдалануу укуктуу дейт. Бул келишимде көрсөтүлбөгөн максаттар үчүн өз билгениндей башка максаттарда пайдаланса болот дейт. Кандай максаттар болушу мүмкүн ушулар? Бардык кыймыл-аракеттер Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын чегине ылайык болот. Башка максатта деген мүмкүн дагы ижарага бериши мүмкүн ал өздөрү. Же кандай бир Субарендатор катары, субаренда бериши мүмкүн. Мына ушул сыяктуу жарандык, граждандык негизде пайдалана турган укуктарга ээ болот. Аскери эмес, жарандык, граждандык негизде. Принципиалдуу маселе бул. Рахмат.